Сапар Токтогулга, үйдөгүлөргө, ата энебизге. Мен өзү Токтогул районуна караштуу Кызыл Ыран айылында төрөлгөм. Азыркы мезгилде ушул ата энебиз Токтогул районунун Үчтерек деген айылында жашашат. Ошол жерде орун алып, дыйканчылык кылып, эмгектенишет. Мен юрфакты жыйынтыктагандан кийин өзүмдүн кесибим боюнча иш тандап башка жерлерде да иштеп жүрдүм. Кандайсыз ата? Жакшы. Сен жакшы. Өзүңүз кандайсыздар? Кандай? Жакшыбы? Окуулар жакшыбы? Жумушту бүтүрүп, анан мал салууга карашып. Субата, воскресенье күндөрү. Эсебин алып кетесиң да. Ооба. Койлорун кырктырып койдук. 5 неберем бар. 3 уулу биздин колубузда. Ушу балдарымды жакшынакай кылып чоңойтуп, нетсеңиздер, биздей кылып тарбиялайсыз деп балам бизге көп ишенич артып, анан келинчеги да ошого макул болуп бизге берди эле. Кудайга шүгүр, азыр кол аякка жарап калды. Айылга киргенде өзүнчө жакшы эмоциялар болот. Себеби дегенде жумушта бардыгыбызга белгилүү болгондой сотто эки талашкан тараптар келет. Ал жерде ызы-чуу, проблемалар, көйгөйлүү маселени чечүү, ошол психологиялык жактан чарчоолорду ушул айылга келгенде мен жокко чыгарам да. Мен эч кандай сот же болбосо даражалуу адам же статустагы адам катары эмес. Мен жөнөкөй эле каныбекмин. Ушул жердин кулуну, ушул жердин жөнөкөй эле тургунумун. Күн жарыкта барып мал салды толуктап келели. Болду, азыр кеттик. Айдап чыгабыз. Кош! Инсан чурк алдын тос, коро жака тос. Суббота, воскресенье күндөрү ушул жардам берип, кой кайтарышып, койлорун санашып, жардам берип турабыз. Көпчүлүк эле учурда ошол атама жардам берип, корого чыгып, кадимкидей эле ошол малчы эмне кылса, ошол жумуштардын баарын аткарганга аракет кылабыз. Биз баланы эч убакта бир арам оокат менен, же болбосо пара менен чоңойткон эмеспиз. Бүт бардыгы адал оокат менен чоңойткон. Балам акыйкат бол, акыйкаттын үлгүсү бол, уңгусу бол деп атасы экөөбүз алмак салмак эскертип турабыз. Уйгактап уйгак болуп кеттир да. Уйгактар жака киргизип айтканбыз да, бүгүн эле эмек киргизип кеттик. Уйгакка кирип кеттирби? Ата энеге сөзсүз түрдө ишарат берет экен. Ошондо уулум айтты, бир ак божу, чоң божу тигилип туруптур дейт. Эшиктин алдында дейт. Анан мен келип эле мындай баш багып күнүнчү бийикте жок эле деп баш баксам неме кылды дейт. Эки абышка отуруптур дейт. Анан уулум кел кире бер. Сен кооптонуп турасың, бардыгы жакшы болот, кире бер. Бирок ата энеңен бата алып кет деп айтты дейт. Анан ошонусун аткарам деп балам самолетко билет алып койгон жерден ошо 4-чү немесинде президент менен жолугушуу учуруна келгенде бизге келип кайрылып кетти. Биз бияктан деле батабызды бере беребиз десек болбой кайрылып кетти. Анан ойдогудай болду. Биз күтпөгөн неме болду да. Байлык чогултуп бийлик аткарып көргөн эмеспиз. Карапайым эле элеттик мугалим же болбосо строитель болуп жүргөнбүз. Эми Кыргызда ошол накыл кеп бар, келиндин аягынан койчунун таягынан дейт. Анан балким баламдын ушундай ыкыбалы көтөрүлүп, жакшы адам болушуна, тияк бияка барганда дагы ошо кабак башын бүркөбөй жаркылдатып, жакасын агартып отурган ошол келинчегинин салымы, анан кийин ошонун дагы камкордугу деп ойлойм мен көбүнчө эле. Начыңыз, эми эртеңки иштер боюнча бул иштерди эртеңкиге дайын да. Жүрүш кесибин тандагандан кийин алыскы максаттарда менин оюм бар болчу. Ушундай качандыр бир мезгилдерде мен ушундай сот кызматында иштесем, себеби дегенде сөз бар го, генерал болом дебеген солдат, ал солдат эмес дегенчи. Максаттар бар болчу. Ошол максаттар орундалып, сот кызматында иштеп, эмгектенип атабыз азыркы мезгилде. Жаңыдан сот болгон мезгилди 1-2 күн уктабай, түйшүктөнүп,
кантип ушул жоопкерчиликтүү кызматты аркалап кетем деген эмоциялар, аябай толкундоолор болду. Президенттин 2012-жылдын 8-августундагы жарлыгынын негизинде соттук реформалар башталып, ушундай мурдагы сотторду толук түрдө конкурстан өтүү менен жаңы сотторду кабыл алуу жөнүндө жарлыгы жарыялангандан кийин сотторго тандоо кеңеши түзүлүп, тандоо башталып, анан 2013-жылы март айларында тандоого катышып, Талас областында судья болуп, президенттин жарлыгы менен 2013-жылдын 17 апрелинен дайындалдык. Ошол мезгилден баштап Талас жергесинде Манас атабыз жердеген, Чыңгыз атабыз туулуп чоңойгон жерде ушу иштеп жатабыз. Делону алып кетер. Каччага айта дайындап. Каныбек Тотосуңуш экөөбүз 2013-жылы соттор тандоо болуп атканда ошондой как раз таанышып калдык. Ошол күндөн бери тааныйм. Ал күнгө чейин Каныбек Тотосуңуш сотто иштеген эмес, бирок адвокатский деятельностьта жүргөн экен. Ошондон бери мынакей Кудай буйруп, ошол указ менен ушул Талас облустук сотко чыгып келгенбиз. Ошол кезден бери жаш тааныйм, менин кесиптешим. Азыркы кездеги мынакей жаңы жаштардан, чыгаан жаштардан бири. Судья катары өзүнүн тактыгы, мыйзамды жакшы билгендиги, ошол мыйзамды туура колдонгондугу. Биз мыйзамдын баарын жаттап албайбыз, бирок ошол мыйзамды туура колдонуу, туура чечүү бул эң негизги максаттардын бири да. Бул туура чечим кабыл алганга, өкүм чыгарганга бул чоң көмөлгө түшөт. Саламатсыздарбы? Отуруңуздар. Ар бир маселеде талаш тартыштар, бул адамдын тагдыры же болбосо ал адам үчүн маанилүү болгон жагдайларды чечип жатабыз да. Үй бүлөдө деле кичине чыр-чатак болсо аны чечиш кыйын да. Ошол эле сыяктуу бөтөн эле сага тааныш эмес адамдардын ушундай чыр-чатагын, талаш маселесин чечүү сөзсүз түрдө кыйынчылыкты жаратат. Азыркы мезгилде өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, ар бир соттук имаратка видео камералар орнотулган. Биздин кабинеттерге, сот залдарына, бардыгына ушул видео үн жазуусу менен видео камералар орнотулуп, соттордун жүрүм-турумун толук көзөмөлдөнүп алган. Телевидение, радио, журналдарда сотторго ишеним жок деген сыяктуу пикирлер жарыяланып жүрбөйбү? Биз ошол элдин ишенимин алуу максатында сот KG порталына ачык түрдө иштерди жарыя кылабыз. Бир гана ал жерде мамлекеттик жашыруун сыр же үй бүлөлүк жашыруун сыр, коммерциялык жашыруун сыр болбогон иштер боло турган болсо, биз аларды ачык түрдө сот KG порталына жарыя кылабыз. Ал жерден ар бир жаран, Кыргызстандын ар бир жараны ачып, биздин соттук актыларыбызды окуп, кийинки соттук териштирүүлөргө да даярданса болот. Студенттер ошол сот KG порталына кирип, өзүнүн практика жүзүндө иштер кандай каралат, кандай чечимдер чыгарылат, кайсыл учурда соттук актылар кандай чыгарылат, ошол маалымат алып жатышат да. Эми центрге тур бир жакшы көтөрүп берчи. Жакан волейбольный площадка бар. Ушу өзүнүн инициативасы менен бүт баарын орноштуруп берип, азыр өзүнүн командабыз бар. Спорт жагынан өтө күчтүү. Биздин капитаныбыз ошол жигит. Бул оюн уланып азыркы областтын деңгээлине келип жетти. Өзүңүздөр көрүп болгондой областтык деңгээлде турнирлерди 2 айда бир жолу уюштуруп турабыз. Анын ичинде бардык райондук соттор, райондарга сот кошулуп, ошол сот системасынын балдары спартакиада уюштуруп турабыз.